6 bölüm. Шакирттердин катары көбөйгөн ушул күндөрдө грек тилдүүлөр алардын арасындагы жесирлер күндөлүк тамак ашты бөлүштүрүүдө еврей тилдүүлөрдүн арасындагы жесирлерден кем алып жүрүшүптүр деп нааразы болушту. Ошондо элчилер шакирттердин баарын чакырып алып мындай дешти: Кудайдын кабарын таратууну таштап, тамак аш менен алек болгонубуз жакшы болбос. Ошондуктан, боордоштор, араңардан ишеничтүү, ыйык рухка толгон 7 акылман кишини тандагыла. Бул кызматка ошолорду дайындайлы. Биз болсок, убактыбызды сыйынууга, жакшы кабар таратканга жумшайлы. Бул сунуш жыйынга жакты. Алар ишеними күчтүү жана ыйык рухка толгон адамдар Степанды, ошондой эле Филиппти, Прохорду, Никанорду, Тимонду, Парменди жана еврей улутунан эмес Антахиялык Николаны тандашты. Ушул 7 кишини элчилердин алдына алып келишти. Элчилер Кудайга сыйынышып, колдорун жайып, аларга бата тилешти. Кудайдын сөзү улам кеңири тарап, шакирттердин саны Иерусалимде абдан көбөйдү. Дин кызматчылардын арасынан да көп адамдар Исага ишенгендерге кошулушту. Ишеними күчтүү жана Кудайдын кудуретине толгон Степан эл арасында улуу укмуштар менен кереметтерди жаратып жатты. Бирок бир күнү эркин адамдардын синагогасы аталган синагогадан кайсы бир адамдар Степан менен талаша кетишти. Алар Киренея менен Александрия шаарларынан жана Киликия менен Асия дуандарынан келишкен иудейлер эле. Бирок ыйык рухтун жетегинде акылмандуулук менен сүйлөгөн Степандын сөздөрүнө каршы тура алышпады. Ошондуктан кайсы бир адамдарды тымызын табышып: «Биз мунун Муса пайгамбарга каршы сүйлөп, Кудайга карат келтиргенин уктук» деп аларды тукуруп коюшту. Ошентип элди, эл башчыларын жана дин мугалимдерин Степанга каршы чыгарып, аны кармашты да жогорку кеңешке алып келишти. Жалган күбөлөрдү жалдап, аларга мындай деп айттыртышты: Бул киши касиеттүү жайыбыз ибадаткананы жана Муса пайгамбардын мыйзамын дайыма жамандап жүрөт. Биз анын Назареттик Ыйса бул ибадаткананы талкалап, Муса пайгамбардын бизге калтырган үрп-адаттарын өзгөртөт деп айтканын уктук. Ушул жерден жогорку кеңеште олтургандардын баары Степанга кадала карап калышты. Анткени анын жүзү периштеникиндей жаркырап, нурданып турган эле.